Илеттеми программасы кайрадан назарыңыздарда, бирок бул жолу өзгөртүлгөн форматта жаңы ыкмада чыга баштайт. Ишкерлик жаатында ийгилик жараткан, ошондой эле мыкты үй-бүлө өкүлдөрүнүн үйүнө конокко барабыз. Анда эмесе биз ишкерликке кызыккан жаштардын суроолоруна кошо жооп алып келебиз. Биз биринчи чыгарылышты баштадык. Оштун Чоң-Алай районуна келдик. Алгачкы программада биз балчылык менен алектенген үй-бүлөнүн ишкерлиги, ошондой эле үй-бүлөлүк сырлары менен кенен маектешип кайтабыз. Ал эми менин эки тарабымда турган болсо, жаштар бул Чоң-Алай районунун жаштары, ошол эле учурда балчылык ишкерлигине кызыккан жаштар. Алгач биз булар менен таанышып алалы. Атың ким болот? Биринчи кыз баладан баштайлы. Менин атым Айтурган. Учурда 21 жаштамын, жеке ишкерликке кызыгам. Сенин атың? Менин атым Кайрат. Айтурган, Кайрат, негизи ушул 20 жаштын тегерегинде жаш экенсиңер. Анан ушул жаштайдан балчылыкка кызыгууга эмне себеп болду? Бул балчылык кесибинен деп коеюн, өнөрдүн кайсыл тармактарына, кайсыл суроолорго кызыгып келдиңер, жооп алайын деп келдиңер? Мен арычылыкка кызыккандын себеби Кыргызстанда бул багытта кеткен айымдар бир аз азыраак. Ошондуктан мен ушуга карабастан Чоң-Алай районунда ушул арычылыктын сырын кененирээк билгим келет, жакындан таанып ошол жөнүндө иш алып баргым келет ошол. Демек, мына ушул суроолордун баарына жооп алгың келет, Анда биз азыр Кайраттын дагы оюн угабыз. Бул жерге келип, балчылыктын кандай сырларын билгиң келип жатат? Балчылыкты үйрөнүү боюнча келдим. Өзүм негизи жаш болсом дагы өзүм асалды алабыз, бирок башка мамлекетке чыгарышты билбейбиз. Анан ошого сиз менен кошо ушул жерге келип отурабыз. Суроолоруңар түшүнүктүү болду. Негизи балчылык тууралуу мен деле жакшы маалымат билбейм. Ошондой эле эфир артында отурган биздин көрөрман жаштар дагы сиздер сыяктуу балчылыкка кызыккандар бар болуш керек. Ошондуктан биз бул суроолорго анык жооп алуу үчүн так ушул балчылык менен алектенген Чоң-Алай районунун тургуну Махабат эжекенин иш ордуна биргеликте барып, сиздердин суроолоруңуздарга маектешкенче иш учурунан кошо жооп алып келебиз. Махабат Исакова, Чоң-Алайдын тургуну, 33 жашта, кесиби мугалим. 2 жылдан бери балчылык менен алектенүүдө. Үй-бүлөдө жолдошу менен 5 баланы тарбиялап жатышат. Махабат эже, кандайсыз? Иш илгери биз сизге келдик эле. Туруп тургула ошондойраак. Бул арылар чагып кетпесин. Коопсуздук кийимдеринен берейин. Куш келипсиңер. Мынакей эми коопсуздук чараларын көрдүк. Мына маскаларды бердим силерге. Эми арылар чакпайт. Бул жерде арылар көп. Азыр кичине шамал болуп баштагандыктан силер чагып алышы мүмкүн. Ошон үчүн буларды бердим. Махабат эже, бул жаштар өзүңүздүн эле районуңуздан эмнеге ээрчитип келдим дегенде, сизге окшоп балчылык менен алектенүүгө кызыгат экен да. Анан булардан сырткары мен билем дагы Кыргызстанда көптөгөн жаштар ушундай ишкерликке кызыгат болуш керек. Анан аял киши ушинтип кантип бал чогултуп атат, кантип ары карап атат, бардыгына кызык да. Булардын суроолоруна жооп алганча, сиз арыларды кантип карайсыз, кантип бал чогултат, жумуш учуруңузду көрсөтөсүзбү бизге? Макул жүргүлө, көргөзөм. Ошо мен негизинен иштеген жерим ушул. Убагы менен келип, убагы жетип калганда карап турам. Аскычка даярдык кылып атканбыз. Кызыктырган суроолоруңарды бере бергиле. Эже, бул тармакка мен дагы кызыгам, ары багуу боюнча. Жана эмнелерди билишим керек. Ошолорго да өтө кызыгамын. Ооба, негизинен бул оңой эле жумуш. Сырттан караганда мындай түшүктүүдөй сезилет экен, бирок чында эң негизгиси биринчиден кызыгуу керек. Кызыгуу, анан вложение кыласың баары бир. Биринчи канча балчы электен баштайын деген ойлоруң бар, ошого карап, анан акча даярдасаң болот. Анан албетте биздин Чоң-Алайда кооперативибиз бар. Ошолорго кайрылсаң болот.
бал челектерди кайдан, арыларды кайдан аласың? Алар жакшы породаларын сага сунуштап айтып беришет. Балчылыкты мындай өзүм негизи бал ары караганмын, мындай асал алганмын, бирок мындай сатыштын жолдорун билбей атам. Бизде Кыргызстанда ошо бал сатуу боюнча алектенген бир топ чоң агровой дагы жана башка балары ушундай сыяктуу компаниялар бар. Алар менен биздин кооперативдин келишимдери бар. Ошо келишимдердин негизинде балдан лабораторияга бересиң. Ал лабораториянын жыйынтыгы менен кайсы өлкөгө, каалаган өлкөгө сатса болот. Махабат Исакованын балчылык менен алектене баштагандагы керек болгон алгачкы буюмдарынын мисалында зарыл болгон каражаттарды тизмектеп чыктык. Алгач арылар, бал челек, балчынын кийими, арыларды багууга көмөктөшкөн адис керек болот. Арыны, челектери менен ар бирин болжолдуу 5000 сомдон сатып аласыз. Балчынын кийими комплектиси 2000 сомдон. Маселен, 6 жашык арыны багуу менен ишкерликти баштасаңыз, 6 жашык арылары менен кошкондо 30 000 сом болот. Жалпы 35 000 сом каражат сарпталды. Бал чогултуу сезону келгенде шпатель, бычак сыяктуу кошумча каражаттарды сатып аласыз. Зарыл болгон учурда адистердин көмөгүн пайдалансаңыз болот. Ар бир жашык арыны айына 500 сомго чейин карап беришет. Кайсыл мамлекеттерге сатка чыгып атат? Япония аябай кызыктар. Алар косметика жаатында ушундай нукура эң таза тоонун балын, монофлордуу балды колдонушат экен. Араб өлкөлөрүндө көп пайдаланышат биздин ак балды. Азыр биз Кайраттын Махабат эжеге берген суроосуна кантип сатка чыгарсак болот? Бул боюнча биз атайын эксперт серепчилердин дагы пикирин угуп көрөбүз. Мен мындай кеңеш берем. Биринчи балчылыкты уюштуруп аткан адамдарга, ишкерлерге жок дегенде биринчи 30 челектен баштаса туура болот. Себеби бир күндө бир ошол кишинин негизи бул балчылык кошумча ишкерлик саналат. Себеби бир мектептеги кайсыдыр бир кесипти иштеп аткан адамдар эс алуу күндөрү бир күндө иштеле турган жумуш. 30 челекти саар барып жумушту баштаса кечке чейин бүтөт. Анан бир адамга баштоо үчүн негизги немеде 30 челектен баштаса болот. Анан алдын бал челекти уюштурууда ошол 30 челек деген сөз бир күндүк жумуш бир үй бүлөгө, бир жолсон бир балчыга. Анан акырындык менен ал 30 челекти мүмкүн 300 челек, 3000 челек деле кылыш мүмкүн. Эгерде ал кишинин мүмкүнчүлүгүнө карап, ушул өзү бул балчылыкта теория, практика, анан навык бар. Анан бул жакшы нерсе, анын породалары бар. Анан пасканын рентабелдүүлүгү, ушул чыгарбанын рентабелдүүлүгү, ушул арынын продуктуусу кандай. Ушул нерселерди караш керек. Эми ал үчүн биринчи негизги нерсе окуу, теориялык окуу, анан кийин практикалык көнүгүү, анан кийин мастерство, навык керек. Ушул неме үчүн. Анан калган өндүрүлгөн өзү айтылат го, мисалы, балды ары даярдайт. Арыны балчы даярдаш керек. Ушул пчеловод даярдаш керек. Ушул эң негизгиси ары даярдашты үйрөнсө, бизге даярдап берилет. Биз калаган таза экологиялык таза балды ары даярдайт. Кайсыдыр бир мезгилде арыны чага турган бир касиети бар. Ушул чакканга арынын уусу денеге киргенде ушул организмдин ушул ууга болгон каршылык иммунитети пайда болуш. Арса биринчи, экинчи айларда ушул нерсеге көнүп алса, анан балчы болуп кетет. Эң башкы тоскоолдук биринчи ушул. Кээ бир организмдер аллергия бериши мүмкүн. Ушул аллергияга каршы иммунитет көтөрүлгөнгө чейинки арада чыдаш керек. Анан ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, организм ушул нерсени кабыл алса, чакканда реакция бербей, башында кээ бир адамдарда ушундай организмине реакция берип калат, бууп калат, ушунчалык бир аллергиясы күчтүү болот. Аллергиясы болбосо эле бардык адам жасаса болот. Бал чарбасын уюштурса болот. Эң негизгиси бул аял кишилер үйрөнсө аябай укмуштуу. Аял кишилер үчүн жеңил жумуш. Үймөн 5 тонна бал сатылат. Анан экспортко чыгарыш үчүн жок дегенде мага дагы 10 тонна бал керек болот.
мен 15 тонна бал өндүрсөм, анан экспортко чыгарам. Болбосом ушул элибиздин бал менен спросту талабын аткарыш кыйын. Бал топтоодо мамлекетке салык төлөө каралган эмес. Ал эми даяр продукцияны сатуу боюнча ишкерлер салык кызматынан каттоодон өтүп, балчылык менен алектенүү деген күбөлүк алышат. Анын негизинде 50 чарчы метрге чейин соода күркөсүн ачкан арычылар ыктыярдуу патенттин негизинде ай сайын салык төлөп турушат. Салык базасында төлөмдүн өлкө боюнча эң жогорку суммасы 3000 сом деп көрсөтүлгөн. 50 чарчы метрден ашкан соода жайларын ачкан ишкер салыкты сатуудан түшкөн кирешенин 3%ын төлөйт. Социалдык фондко камсыздандыруу төлөмдөрүнүн суммасы райондордо 574 сомдон башталып, аймактарда түрдүү баада төлөнөт. Эже, азыр мен сиздин жаныңызда бир аз турсам дагы бир аз коркуу пайда болду да. Себеби арылардын мындай ызылдап кеткенинен сиз бул кыйынчылыктан кантип чыгасыз? Башында саңа окшоп коркуп, бакырып, мындай арылардан качып эметчимин. Мындай башкача жандык катары кабыл алчумун да. Чынында булардын дүйнөсүнө киргенде аябай өзгөрөт экенсиң. Арыларды андай баягындай ызылдатпайын десеңер, түтүн колдонсоңор болот. Тымар деген өзүнүн бир эмеси бар. Мен аны колдонбойм деле арыларга. Колдонбой эле карай берем. Анткени көнүп калганмын. Ушунча ишке өзүңүз жеке жетишесизби же мындай ушунун баары сизге оор болуп калатпы дейм. Же башка бирөөлөр жардам береби? Бул бизнес жалгыз эле өзүм аркалап жатам десем болбойт. Сөзсүз түрдө үй бүлөмдүн жардамы менен ушул деңгээлге жетип жатам. Алар дайыма мени колдоп, арыларды койгон жайтка алып келип, кайра үйгө алып кетип турушат. Андан сырткары күйөөм башка жактарга өзү көчүрөт. Мен жөн гана дайыма карап, арылардын бал куюп жатканын байкап, карап турам. Бүгүнкү жумушум бүттү. Ушун менен күйөөм дагы келип калды. Мени алып кетет азыр. Барып балдарды тамактандырыш керек. Жүргүлө мен менен кошо. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Кой азаматтар. Жакшы жардам бердиңерби? Бүтүп койдуңарбы ишти? Ишти бүткөн болсоңор, силерге кызыктуу болдубу? Ары чаккан жокпу? Ушундай кызыктуу өтө сонун жумуш. Эжекеңерге мен дайыма жардам беремин. Бирок көпчүлүк ишти өзү жасайт. Азыр бүткөн болсоңор жакшы экен. Анда үйгө кирели, дагы көптөгөн нерселер жөнүндө айтып беребиз. Бардың арасынан Ушундай сагынып калат да булар. Жумуштан коноктор келди. 3 кызым бар, 2 улум бар. Кана жүрө бергиле коноктор. Чайна, конокторго чай даяр беле кызым? Чай алып Нандан алганча отуруңуздар. Рахмат. Сайтына, чай алып кел кызым. Силердин сыйыңарга рахмат. Буга чейин балчылык ишмердүүлүгүңөр көрүп келсек, азыр атайын баягы бул жаштарды үйүңүзгө чейин жетелеп келип атабыз. Ишкерлигиңерден сырткары баягы үй бүлөлүк баалуулуктарды, бактылуулук сырларын суроо жооп кылып маектешели депчи. Рахмат, жакшы болот. Бүгүн мына аарыда болуп, бирге чогуу болуп, азыр мына тамак үстүндө сүйлөшкөнчө отурабыз. Мен биринчи эле суроом сиздерге, биз сиздердин ары чарбасына барып келдик. Негизи эле бул пикир, мындайча айтканда идея кимиңиздерден пайда болду? Бул чечимге биз жолдошум экөөбүз келгенбиз. Анткени ага чейин үй бүлөбүз менен бирге катышкан тренингтердин жардамы болду. Ошон үчүн биз үй бүлөбүзгө болгон чечимдердин баарын биргеликте кабыл алабыз. Бирибизди ар дайым колдоп, толуктап турганга аракет кылабыз. Ошондо да пикир келишпестиктер башында бирок болгон. Койчу эми аны ким карайт, убактыңбы, балдарды ким карайт, ага убакыт керек, аны эми каяктан үйрөнөсүң деген арылар дүйнөсү бизге табышмак болгон да. Ошондон көп унабай жүрдү, 2 жыл өтүп кетти. Ал мен унабай эле анча-мынча окууларга катышып жүргөндөн акыры ошо Чоңалай бал кооперативинин мүчөсү менен биргеликте Ошко барып калыптыр да, жолдон ал киши бул айтып калыптыр, ал арчылык боюнча сөз болгон окшойт да. Анан бул мен келинчегим да кызыгып жүрөт, бирок мен унабай жүрөм дегендей ойлорун айткан экен. Анан ал киши кой, колдогун, аябай жакшы дегендей сөздөрүн айткан экен. Азыр өкүнбөйм, өтө сонун жакшы нерсе болгон экен. Махабатка бир жагы ыраазычылык билдирем ошол сунуш үчүн.
Азыр айтып атасыз да, ушул жубайымды колдоп, өзүм балчылыкка андан бетер кызыгып деп атасыз, бирок дээрлик убактыңызды балчылыкка арнап айтып кетесиз, же арылардан коркосузбу дегендей дагы жаштарда суроо келип кетти. Эмне үчүн көбүрөөк барбайсыз? Ушул жубайыңызды ташып кайра алып келген, кызмат кылат экенсиз да, негизден. Биз эми жаңыдан баштаган үчүн бизде тажрыйба аз болгон. Бир күн тиешелүү баягы арыга кийген кийимдерди кийбестен арылардын жанына жакындап, ошол жерден көбүрөөк арыга чактырып алганбыз. Ушул арыга чагылгандан кийин коркуп калдык. Бизде аллергия пайда болду. Ошодон кийин анан биз үйдө кайра эле макулдаштык, кайра эле ушул махабаттын сунушу менен анда мен өзүм эле карайын, сен башка жагынан жардам бер деген сунуш айтты. Арыны мурда баштаганыңыздарда кандай кызыктуу окуялар болгон өз ара эмеңиздерде, ортоңуздарда? Жана Пазыл айтып кетпедиби, аллергиям бар, арылар, бир топ арылар чагып кетти деп. Андан кийин келе айтканда мен ал балчылыктар жайгашкан жерден алып жөнөдү үйгө. Ал өзүдө болчу. Анан жолдо бир аз кыйналып, көңүлүм айланып атат дегендей болду. Анан аябай корктум. Өңү болсо бир эле бозоруп кетет, бир эле көгөрүп, бир эле түнөрүп баштайт. Ошондой реакция жүрөт экен да. Мен көзүм менен байкап аябай корктум. Үйгө келип эле кусуп баштады. Анан мен бирок эч нерсе чыкпайт. Окшойт. Анан кой больницага баралы деп мен өзүм машина айдайм. Машинаны мен айдап барайын десем, намыздан унабады. Мен өзүм айдап барам депчи. Анан больницага да араң жетти да. Зоргон антып атып машина мен, мындай эле бурумчу деймин. Ошентип анан барып карап көршүлөр сразу реанимацияга түшүп калды. Анан жанында чебелектенип жүрөм. Докторлор аягынан укол коят, биягынан укол коят. Анан аябай не дешимди билбейм, кыскасычы. Анан Кудай деле кечке Кудайга жалынып, анан муну нар жагына өтөм, бер жагына өтөм деп сүйлөсөм эч эле жооп бербейт. Не болуп атасыз десем деле жооп бербейт. Мындай кээде оор онтоп коет дагы. Анан бир маалда эми ал жерде практикага келген бекен кыздар алмаксама укол коюшат, карап чыгат. Анан ушундай сулуу кыздардан алып берет элем. Тезирээк сакайып кетсең сулуусунан таап берет элем десем, акырын көзүн ачып мен жакты карайт да. Азыр көрүп атабыз, сиздердин 5 балаңыздар бар экен. Ал эми андан сырткары иштейт экенсиздер, бал чарбачылыгы дагы бар экен. Буга кантип жетишесиздер жана үй бүлөлүк ынтымагыңыздар кандай? Үй бүлөдөгү ынтымактын сыры, негизги эле сыры, биз бири-бирибизди мүмкүн болушунча түшүнгөнгө аракет кылабыз. Анан сөзсүз түрдө үй бүлөдө бири-биринин сунушун, идеясын угуш керек, ал жөнүндө ой жүгүртүп көрүш керек. Сөзсүз эле бардыгын мен чечем деген нерседен алыс болуш керек. Мисалы, махабат көп эле сунуштарды айтканда, кээде мен тескери кабыл алган менен, бирок кайра бир жолу ойлонуп чыкканда сөзсүз түрдө колдой турган жакшы нерселерди айтат да. Анан экинчиден биздин дагы бир сыр болуп эсептелет. Биз ушул бизнес боюнча окууларга, түрдүү тренингтерге биз үй бүлөбүз менен бирге чогуу катышабыз. Айрыкча убактыңыз тар болот экен, 5 баланын иши тарбиясы менен, баягы сабак онлайн режиминде, анан эле ушул учурда балчы боло каласыз. Мындай учурда Пазыл мырза айрым учурда үйдөгү жумуштарды кылып тамак жасай калабы деген дагы суроолор келет да. Кандай болот үйдөгү жумуштар? Балчылык менен алек болуп жумуш ишине кетти өзүнүн. Мен буну таштап келгенден кийин үйдө балдарым бар. Анан чоң кыздарым, булар дагы колу бошобой калды. Сабак болуп атат, сабак жүрүп атат. Бирок кичүү балдарымдын курсагы ачып кетти. Ошол эле мезгилде өзүмдүн дагы курсагым ачты. Анан махабат келиш керек. Жеңил тамактарды жасай берет деп азыр айтып кетти. Жумуртка куруп, же болбосо Шорпо кылып дейм. Шорпо салабыз, эт бышырабыз, куурдак кылабыз. Эми кээде ошол бардык жагынан жардам бергенге аракет жасайбыз да. Үй бүлө болгондон кийин ар бир үй бүлөдө казан аяк кагышат. Ошондой учурда эле кимиңиздер биринчи түшүнөсүздөр жана кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар, бириңиздердин мамилеңиздерди билип турасыздар да. Мисал кылып толуктап айта турган болсок, бизде пикир келишпестиктер ошол жанагы окууларга катышканга чейин көбүрөөк болот эле. Себеби дегенде бул мен жумушума байланыштуу иш сапарларда болгондо ушундай бир кечигип атасың, келбей атасың дегенде бир ошол нерселерден көбүнчө пикир келишпестиктер чыкчу да. Кийин анан ушул окууларга экөөбүз үй бүлөбүз менен бирге катышып баштагандан кийин бизнести жылдыруу үчүн, бунун өзүнүн ишмердүүлүгүн жылдыруу үчүн мен ушундай окууларга өзүм катыша албасам дагы жумушума байланыштуу буга уруксат берип баштадым.
ушуга уруксат бергенден кийин анан өзү көп нерсени түшүндү окшойт. Мисалы Ош шаарында ушундай тренингтерге катышам деп 3 күн же болбосо жумасына кеткен учурлар болот. Мен уруксат берип жөнөтөм. Себеби биздин бизнесибиз, ишкерлигибиз алдыга жылыш үчүн да. Ошон үчүн ошо турмуш жолуна аттанып тандаган адам катары буга 100% ишенем. Сыйлайм дегендей үй бүлөбүздүн кожоюну баягыдан бери көп эле нерсени айтып мен тарапка отуруп койду окшойт. Чынында ушу кишинин айткандай ушун бул да мени колдойт. Ошо Сіздерге чоң рахмат, аябай сонун ачык жооптор үчүн, сонун маек үчүн деп айтам. Анан биз сыяктуу жаштарга үлгү болчу ошол сиздердин басып өткөн турмуш жолуңар үчүн. Ынтымактуу үй бүлө, ишкер үй бүлө, чарчаганды билбеген үй бүлө деп мен мисалы өзүмдүн жеке оюмда ушундай кабыл алдым да. Анан Кайрат, сенде суроо барбы? Жок, бар ойдогудай жакшы. Айтурган. Жок, менде деле суроо жок, баары ачык айкын жооп берди деп ойлойм. Демек, сіздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошол мына жаштарга бизге ишкерликтин, анан экинчиден бактылуу үй бүлөлүктүн символун көрсөтүп берип атасыңар. Ошон үчүн анан албетте Ак Дасторкон сыйыңарга ыраазычылык билдиребиз. Мынакей айтурган Кайрат, биз бүгүн силер менен кошо балчылык менен алектенген үй бүлөнүн үй бүлөлүк сыры, ишкерлиги тууралуу маек куруп, жакындан үйүнө да конок болдук. Силерде таасирлер кандай болду? Кандай жыйынтыкка келдиңер? Балчылык менен алектенесиңби? Мен бүгүнкү өз көзүм менен көрүп өзгөчө таасир алдым. Балды кантип иштетүү керектигин, кантип пайдалануу керектигин, андан кантип киреше товарындагы бир аз да болсо үйрөндүм. Мындан кийинки кадамдарымда өзүм дагы иш жүзүнө ашыргым келет, буюрса кийинки жылдарда. Ал эми бул бал тараптан гана эмес, бул үй бүлөнүн мен ынтымактуу үй бүлө экенине ишендим. Рахмат айтурган жоонга. Ал эми Кайрат, сенде бүгүн кандай таасирлер болду? Мындан кийин балчылык өнөрүн тандайсыңбы? Кандай сезимдер болду сенин оюң? Мындан ары дагы кызыгуум артып дагы караймын, Кудай буйруса. Арыны асалды экспорттоо жөнүндө кененирээк маалыматтарды алдым. Мынакей урматтуу достор, биз бүгүнкү биринчи программабызда Айтурган жана Кайрат менен балчылыктын сырларын жана булардын өзүндө болгон кызыгуу суроолорго кенен жооп алдык деген ишеничтебиз. Ошондой эле араңыздарда балчылыкка кызыгып жүргөндөр болсо, сиздер үчүн дагы пайдалуу маалыматтарды бере алдык деген үмүттөбүз. Эсиңиздерге сала кетейин, эгерде сиздер дагы кайсыл бир ишкерликтин түрүнө кызыгып, сиздерде суроо болсо жана эмне үчүн ушул ишкерликтин түрүнө кызыкканыңыз болсо, биздин комментарийге жазып калтырыңыздар. Биз сиздерге жооп берүүгө даярбыз. Анан дагы белгилеп өтөйүн. Биздин бүгүнкү биринчи программабызда конок болгон Айтурган, Кайрат сыяктуу сиз дагы биздин программаларыбызга конок болууну кааласаңыздар, анда биздин комментарийге өзүңүздүн телефон номерларыңыз менен кошуп жазып калтырууңуздарды эскертебиз. Эң негизгиси бизге программабызга активдүү катышып берген жаштарга жана ошондой эле мыкты комментарий калтырган биздин интернет социалдык тармактын колдонуучуларына өзгөчө белектерибиз бар экендигин эскертебиз. Ал эми биз болсо Элет эми программасынын биринчи чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сак, саламатта калыңыздар.